чачыгадай силердин да жашооңор таттуу болсун. Эл аралык эне тил күнүнүн урматына карата уюштурулган концертте улуу кичүү дебей өнөрүн тартуулады. Кээ бир ансамбльдер элдик бийлерди аткарышты. Ал эми Баситхон Абедов менен Хусейн Рахманов эне тилдин улуулугуна жана маанисине арналган ырларын окушту. Xalqaro ona tilimiz muborak bo'lsin. В основном разговариваем на узбекском языке, дома и с друзьями. Негизинен үйдөн жана досторум менен өзбек тилинде сүйлөшөм. Университетте болсо кыргыз орус тилинде сүйлөшөбүз. Улутум өзбек болгону менен мен кыргызстандыкмын жана эл жеримди сүйөм. Айылда тажикча сүйлөбүз. Но Бишкекте окуп аткан жеримде кыргызча, орусча, турк жана англис тили менен көп сүйлөшөбүз. Негизи досторум менен сүйлөшөм турк тили менен. Бул эне тили болсо бул айылда өзүбүздү үйүбүздө байкем жана эжелерибиз менен өзүбүз тажикча сүйлөшөбүз. Мен негизи Кыргызстандын жаранымын, Баткенден болом. Бул майрам күндү бүткүл дүйнөлүк тилде. Эгемен Кыргызстандын өзөгү кыргыздар болгондуктан бир өлкөдө эри шаркак жашаган улуттар кыргыз тилин билүүсү маанилүү. Бирок ошол эле учурда ар бир жаранга өз эне тилинде сүйлөө, ата бабалардын каада салтын сактоо жана урматтоо укугу кепилденген. Бул коомдун биримдигин чыңдоого, маданий көптүрдүүлүктү өз ара урматтоону колдоого алат. Биздин борбор шаарыбыз Бишкекте көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. Негизи бул иш-чаранын максаты эл аралык эне тили күнүндө ар бир элдин тили бардыгыбыз үчүн баалуу. Ошондой эле биз улуттук нарк, улуттук сарт боюнча ушул өлкөбүздүн жаңы чыккан программаларын эске алып, бүгүнкү иш-чарабызда сүйүнчү айттуу салты кыргыз элинин көрсөтүлөт. Кыргызстан көп улуттуу өлкө, 80ден ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Мындай көптүрдүүлүк биздин өлкөнүн маданиятын өзгөчөлөнтүп турат. Ошондой эле ар кандай тилдер, үрп-адат, дүйнө таанымдары айкалышкан интернационалдык үй бүлөлөр көп. Буга мисал Искандар Исмаиловдун үй бүлөсү. Ишкер негизинен Кытайдан келген өнөктөштөр менен кызматташып, бир нече тилде эркин сүйлөйт. Я с большой семьей, у нас 11 детей, многонациональная семья. Мен көп улуттуу чоң үй бүлөдөн болом, 11 бир тууганбыз. Атам Дунган, апам кыргыз, агамдын жубайы орус, экинчи агамдын аялы орус, Кытай улутунун кызы, менин келинчегим кыргыз. Биз көп чогулуп орозо, Курман айт майрамдарын, ал тургай жаңы жыл менен Пасха майрамдарын да белгилейбиз. Кыргызстандын этникалык көптүрдүүлүгү элди бириктирип, ынтымагын арттырат. Бирок түпкүлүктүү кыргыз эли ар улуттун эне тилин өгөйлөбөйт. Ошондой эле баланы тарбиялоодо мамлекеттик тилди бала бакчадан тартып окутуу маанилүү экенин айтышат. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.